Жанар Акаев экөөбүз бүгүн Атакан Кысымбаевичтин жаш кармаган жерин, шартын таанышуу ишине кирип чыктык. Өзүм эми жарым сааттан ашык сүйлөштүк. 1 саат. Азыр бир камерада ушу 10 квадрат метр экен. Бир бала менен эки адам турат экен. Биз тамак аш алып келип бердик. Тамак аш сырттан ошо алат экен. Анан ден соолугу жакшы. Ден соолугу жакшы. Жарым саат сүйлөштүк. 1 саат правка кылат экен. Анан өзлөрү бир тазалап, өзлөрүнүн шартын таза кылып неме кылып коюшат. Эми мен башында мурда Садыр Жапаров камалганда дагы парламент трибунасынан бул туура эмес, адилетсиздик деп айтып чыккам. Андан кийин Текебаев камалды, анда дагы айтып чыкканбыз. Мына азыр дагы эртең мен трибунадан айтам. Бул туура эмес, анткени ошо эми кыргыздын жигиттери такыр эле сабак албай, ошо бири-бирибизди камап отуруп эле убакыт өтүп атат. Мына азыр Адахан Мадумаровго кирип, мына Эмил Байке экөөбүз бир сааттай сүйлөшүп чыктык. Өзүнүн айтымында бул кишини мындай эми ден соолугу жөнүндө айтып бергенде айтты, мындай абакта кармаганга болбойт экен. Анткени жана жүрөгүндөгү коюлган стенд деп коебу? Стимуляторбу? Ошонусунан бери көрсөттү. Аны көрсөттү бизге. Сахар боюнча дарылары тынбай мындай басып таза абада жүрүш керек экенин айтты да. Мындай абакта түрмөдө кармаганга болбойт чындыгында. Эми менин оюмча таптакыр туура эмес. Адахан Мадумаров парламентте болсо кайра жакшы болмок. Эмне мындай сындагандан адам туура жыйынтык чыгарыш керек да. Эми парламентте отурса, ошол жерде өкмөттү сындап кемчилиги болсо айтып турганы жакшы да. Ал кишини эл ошон үчүн парламентке жөнөттү. Тандады. Ошондуктан мен ойлойм, ушул саясий оппоненттерди түрмөгө тыгуу бул азыркы бийликтин чоң катасы. Анткени бардык мамлекеттерде өзүн сындаган адамдарга дагы татыктуу мамиле кылат. Эгерде биз же оппозициялык саясатчылар сындап атса, ошол сындан туура жыйынтык чыгарганды үйрөнүш керек да. Тескерисинче сөзсүз эле сындап койгондун бардыгын түрмөгө камай берем деген туура эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми мындай бир айкөлдүк кылып, жок дегенде саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарыш керек. Анткени азыр Мадумаровдун азыркы мындай абалы, өмүрү жоопкерчиликти азыркы бийлик алды. Ошондуктан бардык жоопкерчилик булардын мойнунда. Ошон үчүн мен чакырат элем, эми инкылап кылып бийликти күч менен басып алалы, буларды кетирип башка бирөө болсун деген ой эч кимде жок азыр. Мыйзамдуу жол менен туура эмес нерсе болсо туура эмес деп, жакшы нерсе болсо жакшы деп, мына ошондой оппозиция бийликтин күрөшүүсү ошондой эле болуш керек да. Анан эми сөзсүз эле камалгандын бардыгын түрмө менен коркуткан менимче жакшы эмес жол да. Баш прокурордун сиздерден жогорку кеңештен сурагандагы статьясы башка болчу дагы, азыр башка статья менен жаткандыгы боюнча. Бул маселеде бүтүндөй парламентти мындай аябай ыңгайсыз абалга калтырды. Экинчиден бул мыйзамсыз да. Жогорку кеңештин депутаттарынан уруксат сураганда жанагы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген берене боюнча суралган. Ошого депутаттар макул болгон. Ошого макул болгондон кийин азыр дароо аны жанагы чыккынчылык беренесине оор айыпка өзгөртүп коюп атпайбы? Бунун өзү туура эмес. Мындай болбош керек да. Бул маселени албетте биз эртең комиссия түзүлсө көтөрөбүз бул маселени. Эми бийликтин ошо өлкө жетекчилигинин дагы жанында жүргөндөр айтып аткан болушу мүмкүн. Туура эле кылдыңыз, элдин баары туура айтып, мурда эле камаш керек деп айтып атат деп айтып аткан болушу мүмкүн кошоматчылар. Бирок ал таптакыр туура эмес. Тескерисинче алар айтыш керек, мына көп жерде жүрөбүз биз, ушул окуя туура эмес болгонун айтып атышат адамдар. Ошон үчүн мен ойлойм, эртерээк жыйынтык чыгарып Адахан Мадумаровду чыгаратко деген ойдомун да. Бул жерде кеп Мадумаров жөнүндө, кеп система, мыйзамдуулук жөнүндө. Бул депутат же ал Мадумаров болуп калган үчүн эле эмес. Кеп ушул мыйзамдуу мындай өлкөдө жашашыбыз керек да. Статьяны өз алдынча булар өзгөртүп алган учурда, демек мыйзамсыз болгондугуна байланыштуу депутаттык кол тийбестик демек бар экен да. Бар.
эртең эми комиссия түзүлөт, ошол жерден анан бул маселелердин баардыгы кайра каралат. Азырынча эч кандай тергөө иштери болду экен, суралды экен. Адвокаттар менен иштеп аттым. Болгон адвокатты келеткен. Ошо менен гана иштеп жүрүп атыптыр. Мындай мыйзамдуу тергөөдөн суралган эмес.